Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ala akibatil muttaqin ve salatu ve selamu ala Rasulih Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah. Muaşşaratqa tiyeshli adepler negizil özü bizdi qurchap turgan bardyk misal ata-ene, bir tugan, qoşuna, ошондой эле мисалы алыскы кошуна, жакын кошуна, алыскы тууган, жакынкы тууган дегенде ошолордун баарынын алдында биздин бир белгилүү болгон бир адептерибиз бар. Ошонун ичинде биз дайым эле айта беребиз, бул ата-эне жөнүндө айтабыз. Ата-эненин мамиле, ата-энеге болгон мамиле, алардын биз ата-эненин алдында акыбыз бар. Ошол тууганчылыктын акысы, аял менен болгон милдети, ошол негизи баарынын акысы, милдеттери бар да. Өзү биз көп убактарда ошолор менен болгон мамилеге көңүл бурбайбыз да. Билесиздер, өзү мисалы бир инсан өлсө, өтүп кетсе турган болсо, эмне болот? Анын бүткүл күнөөсүлөрү кечирилиши мүмкүн экен. Ошол эле мезгилде жана баардык балки ибадатында дуалар болушу мүмкүн, бирок ошол адамдын жаны, өлгөн адамдын жаны эмне болуп калат дейт? Асман менен жердин ортосунда калып калат экен. Жоксо кыйналып тура берет. Эмне десе анын карызы бар экен. Ошон үчүн айтат пайгамбарыбыз, шейиттин дейт, шахидтин, Алла жолунда курбан болгон адамдын баардык нерсеси кечирилет экен, бирок эмнеси кечирилбейт? Карызы кечирилбейт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү жаназага чакырылды. Барышты, андан сурап атышат экен да, мунун бир карызы барбы экен десе, эмне деди? Ооба карызы бар, кутула албай өтүп кетти десе, пайгамбар силер өзүңөр барып намазын окуй бергиле деген экен. Ушунчалык даражада экен, субханалла, биз адамдарга мисалы Аллах менен болгон алда, Аллага болгон карыздарыбыз бар, намаз окубай калдык, орозо тутпай калдык канча деген сооп шер кылбай калып өтүп кетип турган болсок, Алла өз райымын алып ошол нерсебизди бизге кечирип жибериши мүмкүн экен. Кечирет экен, кадимгидей эле кечирилет экен. Ошол эле мезгилде пайгамбарыбыз менен болгондо ушундай экен. Пайгамбарыбыз тескерисинче ушу жок ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айткан адамдын ушу бир жолу айтып койгон адамды эмне дейт экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи мусулман кылып кыяматта шафаат кылат экен. Эми бирок адам менен адамдын ортосунда, муашаратта, бири-бири болгон мамиледе адамдар бирине карыз болуп калса, ошол кечирилбейт экен. Адамдар баардыгы тең ошол бири-биринен барып туруп эмне кылат экен? Талашып алганга аракет кылат экен. Талашып алып, бири-бирине колдон келишинче алганга аракет кылат экен. Бир сабакта айтканбыз, мисалы, бир адам кыямат күнү өзүнүн ата-энесинен качат экен. Ата-энесинен ушундай качып жүрөт экен да. Анан ошол мезгилде бир туугандарынан да качат экен. Кошунасынан качат экен. Эми туугандарынан качат экен. Бирок некен акыр түбү Таразанын түбүнө барат экен да. Качып жүрүп барат экен. Мына ошол мезгилде мисалы ата-энесине бербеген сообун, бир тууганына бербеген сообун, үй бүлөсүнө бербеген сообун башка бирөөнө берет экен. Кандай десе, бул дүйнөдө бирөөгө муашаратта адебин туура эмес кылып, анын көңүлүн оорутуп койгон, анын акысын жеген, ушак кылган. Ошол эле мезгилде субханалла ошол адамдарга жаман колу менен, тили менен зыян келтирген болот экен. Ошол адамдар кыямат күнү барып туруп өзүнүн окуган намаздарын, соопторун кимдерге берет экен? Ошол эле жанакыл кимдин аркасынан ушак кылса, кимдин акысын жесе, кимге мамилесинде зулум кылган болсо, ошолорго кадимгидей төгүп берет экен. Бир адамга бир эмес үчүн 700 кабыл болгон намаздын соогун берип салат экен. 700 кабыл болгон намаздын соогун берип коет экен. Ошон себептен биз билишибиз керек экен да. Биз кандай акыларыбыз бар, кандай адептерибиз бар, ата-эненин алдында, бир туугандардын алдында. Мисалы ата-эненин тирүү кезинде алдында милдетибиз бар экен, ошол эле мезгилде ошонун адеп бар экен. Ата-эненин тирүү кезинде ата-энеге кандай мамиле кылыш керек? Өлгөндөн кийин кандай мамиле кылыш керек деген темага бүгүн эмне кылабыз? Кичине басым жасайбыз иншалла. Эмне үчүн дегенде ошол кыямат күнү биз ата-энебиздин акысын тепсегендер, акысын жегендердин катарында болуп калбашыбыз керек. Мисалы көптөгөндөр мисалы жанагындай бир балдар келет.
мисалы мен ата-энем менен жек көрөм, ата-энемди, мен аны менен жашагым келбейт, ушу ата-энем болбосо, ушу ата-энем ушундай кылды деген адамдар көп аябай азыр. Жаш балдар көп, кыздар да көп аябай. Мен тагдырыма ушу ата-энем балта чапты деген адамдар аябай көп. Мына ошолор эмне кылган болот экен? Бул дүйнөдө чоң бир жана жаңылышка туш болгондор болот. Эми биз кандай ата-энебиз алдында милдетибизди ошого көңүл бурушубуз керек. Ата-эне ким? Эми ата-эненин даражасы канчалык? Бул нерсе сабак болгон, бирок бул сабакка түшүнүшүбүз керек да. Бул сабак болгон негизи. Бирок эми ошолордун алдында кандай биздин милдетибиз, кандай адеп бу ата-эненин алдында дегенге көңүл бурушубуз керек экен. Биринчиден Лукман сүрөсүнүн 15-аятында не деп атат экен? Алла Таала ата-эненин эгерде күнөөгө буйра турган болсо, ага баш ийбөөгө уруксат берди. Эми биз эгерде шариятка каршы келбеген иштер болсо, биз ата-энебизге баш ийеткенбиз. Шариятка каршы келбеген иште бүт жагында ата-энеге баш ийишибиз керек. Шариятка баш ийиш да болбогон. Мисалы, шариятка дегенде кандай десе, мисалы ата-эне ширкке буйруша турган болсо, бас арбактарга сыйнабыз, бас жанагындай бир көз ачыкка барабыз, бас ушундай нерсе кылабыз десе, биз баш ийбейбиз. Мисалы, мага бир жолу суроо берип атат, бир эме, бир аялдын бир тууганы ооруп калыптыр. Анан анын энеси ооруп калыптыр. Энеси ооруп калат дагы, анан бир сиңдиси эжесине айтат: "Эже, сиз деген ушундай бир ошо апабыздын оорусун ушундай экен, ошол апабызда бир актык бар экен. Апабызда ушундай бир баягы илгерден калган кыргызчылык деп коет го. Ошондой нерсеси бар экен. Ошону биз моюнга албасак, мен бир көз ачыкка барсам, ошол моюнга албасаңар энеңер өлүп калат" деди. Тездик менен. Анан мен ала албайм, мен бала бакырам бар, сиз болсо эмерексиз, улуусуз, сиз алышыңыз керек деп аябай кыйнаптыр да. Ама телефон чалат, айтатам: "Субхана, жок, бул күнөө болот. Мындай нерсе кылбаш керек." Десем, ал ушунчалык бир тууганчылыктан кечем дептир. Бир тууганчылыктан кечем сенден. Эгер сен менен бетиңди карабайм, эгер энем өлүп кала турган болсо, сен эмне болосуң? Сен ошо күнөөкөр болгондон болосуң. Эми карагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Ким кайсы бир көз ачыкка бара турган болсо, ал эмне болот? Ал субханалла чоң күнөө кылган болот. Эми ошонукун туура десе, капыр болгон болот, имандан чыгып калат. Имандан чыгат деген сөз, ал ошонукун туура экен, тигинтип айтты, ошол ушундай экен десе, эмне болот? Имандан чыгат. Кара, шариятка каршы да турабы? Эми субханалла сенин ата-энең, сен ошо көз ачыкка апарам. Бас сен ошол сенин жолуңду ачып берет. Сен ошо бала төрөтөт, бала субхана балалуу кылат. Ошондой эле мезгилде сен оорунду айыктырат деп ошого бара турган болсо, ошол ата-эненин айтканына биз баш ийбей койсок болот экен. Бирок шариаттагы өкүмдөргө эмне кылышыбыз керек? Толук баш ийишип, ата-энебиздин алдынан чыкпашыбыз керек экен. Ата-эненин алдынан чыкпаш керек экен. Ата-эненин алдынан чыгуу бул күнөө болот экен. Анткени Алла Тааланын элчи пайгамбарыбыз дейт, мисалы кара, ата ыраазы, Аллах ыраазы экен. Ата нааразы, Аллах нааразы экен. Ошо бир белгилүү болду. Бирок шариятка каршы келген нерседе ата-энең нааразы боло турган болсо, анда биз эмне кылабыз? Биз ага баш ийбейбиз. Жана биз баш ийбей койсок болот. Бирок шариятка каршы келбеген нерсеге дайыма биз баш ийишибиз керек экен. Бул адеп экен. Мына биринчи атабыздын, ата-энебиздин алдында шариятка буйрган жакшы иштерде биринчи ата-энебиз менен бирге болот экенбиз. Эми карагыла, аларга жакшы мамиле кылуу жана кызматтарын колдон келишинче аткарууну Аллах өкүм кылган. Араф сүрөсү 15-аятта Аллах Таала өкүм кылып атат экен. Эмне кылыш керек экен? Аларга баш ийүү жөнүндө айтып атат экен. Алардын аркасынан дуа кылышыбыз керек экен. Субханалла, эмне экен? Буйрган нерсесине, кызматына даяр болушубуз керек. Лаббайк. Эгер кимдеги мисалса ата-энеси мындай бир кызматка буйрса, айта туруп азыр деп кое турган болсо, же азыр, же бир аздан кийин дей турган болсо болбойт. Мисалы кара, шариятыбызда канчалык бир апаң же болбосо ата-энеңдин бирөөсү сен намаз окуп аткан мезгилиңде чакырып кала турган болсо, ошол нафил боло турган болсо, намазды токтотуш керек болот. Нафилден ыктыярдуу намаз, духа намазын окуп атасың, ишрак намазын окуп атасың, авалким субхана бир да тагындай кажат намазын окуп атсаң, эмне экен, ата-энең чакыра турган болсо, биз ошого барышыбыз керек экен. Эмне үчүн анткен себеп? Анын кызматын колдон келишинче аткаруудан мисалы алсак, кызмат кылыш жөнүндө келгенде өзгөчө. Ата-энеге кандай кызмат кылыш керек десе, тилиң менен да, колуң менен да, бүткүл дене мүчөң менен ата-энеге кызмат кылыш керек. Бул эч эмеси жок. Мейли күчүң бар да, алың бар да, бүт жагынан эмне кылыш керек экен? Толук кандуу жардам бериш керек.
Эгерде кимде ким мисалы алса колунан келген бир иш бар экен, же болбосо бир акча тыйыны бар экен, ошол ата эненин кызматында туруш керек. Сенин ошол күчүң дагы, сенин акчаң дагы деген сөз экен. Эми андан кийинкиси, эгер мүмкүнчүлүк болсо, анда алардын зарылчылыктан алып берүү. Эгерде эмне экен, бул өзү ушундай нерсе экен, хадис берген, Абу Давудда келет экен. Кандай хадис экен? Анта ва малику, анта малика би ли айбика деген. Мындай айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир эмеке пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өкүм кылып аткан да, ата энеңе эмне экен, сен кызмат кылуу жөнүндө айтып аткан бул жердечи. Жөн эле кызмат кылбайт экенсиң. Зарылчылыктар болуп кала турган болсо, беришибиз керек. Мисалы кара, пайгамбарыбыздын аялы пайгамбарыбызга келди. Я Расулулла, мен энем келиптир. Кандай кылсам андан алла, чыксамбы же чыкпасамбы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып аткан, чыккын деди. Бирок ал менин энем дагы эле мушрик десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок, ал мушрик болсо да андан алла чыккын, анын зарылчылыктарын бүтүргүн деген экен. Көрсө, баланын милдети эмне экен, эненин же атанын зарылчылыктарын бүтүрүп туруш керек экен. Мисалы бир жерге конокко барам дедиби, бир жерге барам дедиби, бир кийимге муктаж болду нерсе, биз адебибиз ушул экен. Ошого биринчи мисалы алса, балаңа кийим алып бериш керек болгон болсо, аялыңа кийим алып келиш керек боло турган болсо, мисалы кандай кылыш керек десе, биринчи энеңен баштайсың, атаңан баштайсың. Мына алардын зарылчылыгы алдыда турат. Ушундай нерсе экен. Эми, конечно, жок, мага 80 жылдык той бер десе, же болбосо 70 жылдык той бер десе, бул зарылчылык эмес. Мен зарылчылыкка жатпайт бул. Же болбосо, субханалла, мындай бир жерге мындай бир бидаат болгон жанагындай бир кереги жок нерселерге буйрса, биз ага баш ийбейт экенбиз. Бирок жанакындай бир зарылчылык болгон эң жакшы нерсесине колдон келишинче субханалла жакшылыкка жардам беришек. Обязательно субханалла туулган күнүнө барып, анын туулган күнүндө сөзсүз эле баланчага чыгыптыр деп кереги жок экен. Бизге күнгө энең же атаң алдында тирүү турса, ошонун бетине өбө турган болсоң, канча күнөөң төгүлүп кетет, туурабы? Ушундай нерсе экен. Ошо сенин ушуга көңүл бурат экенбиз. Ата энеге көбүгө дуа кылышыбыз керек экен. Роббир хамхума кама раббаяни сагира. Роббир хамхума кама раббаяни сагира. Бул ушул дуаны Куранда бар экен да. Эмне экен? Аларга рахматын кыл. Эмне экен? Алар бизге кандай жаш кезде рахмат кылган, сен Аллахым аларга рахмат кыл, жакшылык кыл деп эмне кылышыбыз керек экен? Дуа кылып турушубуз керек. Ата эненин аркасынан дуа кылуу дегендечи өзгөчө сөз бар бул жерде. Мисалы, бала атадан 3 нерсе бар экен да. Мисалы, түрү адам 3 нерсенин сообу өчпөйт экен да. Дайыма болуп турат экен. Мисалы, бизде балалыбыз, бала болобуз, туурабы? Эми ошол биз бир сооп иш кыла турган болсо, 3 сооп кыла турган болсо, ошонун аркабыздан дайыма болуп турат экен. Бул садакаты жария дейт. Ошонун бирөөсү ким аркасынан садака кыла турган, же болбосо дуа кыла турган, эмне экен, баланы чыдап келе турган болсо, дуа кыла турган. Ошол адам эмне кылган болот экен? Бул дүйнөдө чоң бир ийгиликке жеткендердин катарында болот экен. Эгерде сиздин балаңыз сиз үчүн дуа кылбаса, намаздан кийин болсо, же дуа кылбаган, же болбосо аркабыздан садака кылбаган болуп калса да, кечирип койгула. Бул субханалла, ал адам бекер эле жашап өттү. Биз алса балаңыз тарбияладыңыз, балаңыз аркаңыздан дуа, я Алла, ата энемдин күнөөсүн кеч, кабырдан нурду кыл десе, пайда жок экен. Ошон үчүн азыртан эле өзүбүз дуа кыла башташ керек экен. Биз ата энебизге дуа кылсак, адеп да, туурабы? Эми биздин балдар да бизге дуа кылат экен. Эгерде сиз менен биз азыр дуа кылбасак, анда биздин балдар эч качан дуа кылбайт. Унутпаш керек ушуну. Биз өзүбүз үйрөтүшүбүз керек. Мына адеп. Адеп деген нерсе ушундай да, мисалы, сени көрүп кылат да, туурабы? Сени көрүп кыла турган нерсе бул адеп. Мисалы, биз пайгамбарыбызды көрүп кылабыз, ошо адеп, туурабы? Сүннөт. Эми биздин балдарыбыз да бизди көрүп кылыш керек болот экен, машалла. Эми Абу Давудда хадис келет экен, сапарга чыгуудан мурда ата эненин уруксатын алуу зарылыраак экен. Ата энең сапарга чыга турган болсоң, ата энеңе эмне кылыш керек экен? Дуа алыш керек экен, уруксат сураш керек экен. Дуа дегенде мындай, уруксат алуу дегенде кандай десе, айтып коюу керек экен. Келет экен, Абу Саид Худриден келет экен, бир сахаба эмне кылды дейт? Мындай сапарга чыгайын дейт. Айтканда бир жолго чыгайын деген мезгилде, же болбосо Алланын жолуна согушка чыгайын дегенде, пайгамбарыбыз келди дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан сурап экен, сен сурадыңбы? Жаныңда ата энеңден суранып чыктыңбы? Ата энең сага уруксат бердиби? Дуа кылдыбы дегенде, эмне кылды дейт? Жок дейт, мен өзүм эле чыгып кетип калдым дейт экен да. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, баргын дейт. Алардын жанына барганда алардын уруксатын алгын. Жана эгерде алар уруксат бербесе, ошолордун кызматын кылгын деп эмне кылган экен? Пайгамбар өкүм берген экен.
Карасаң, жада калса Алла жолуна чыгыда дагы пайгамбардар өткөн. Сен уруксат алдыңбы десе, жок, ла дейт. Жок, алган жокмун десе, пайгамбардар өткөн бар анда. Алардын биринчи уруксатын ал, андан кийин эгер уруксат бербесе, алардын кызматын кыл деп койгон экен. Эми ошол себептен мисалы баланын, мейли бала болсун, кыз болсун, өз ата-энесинин дуасын албастан жолго чыгышы, же болбосо уруксаты жок жолго чыгышы, бул бейадептик экен. Кай жакка боло турган болсо дагы, ошо мындай кабардар кылып коюш керек экен. Жок болуп кетпеш керек экен, ата-энеңдин эмеси, акысы ушул экен. Алар билиш керек экен. Ата-энени сарсанага салган киши сарсанага салат го, жанагындай бир жок болуп кетип, уруксат жок, бир жакка кетип калып. Ошол жөнүндө өзгөчө бир нерсе бар да. Мисалы, ошолор сарсана боло турган болсо, мисалы пайгамбарыбыздын хадиси бар да. Бир сахаба эмне алды? Ушундай бир Алла жолуна чыгып кетип баратты. Анан пайгамбарыбызга келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сен каяка бардасың деди. Алла сен Алланын элчиси сенин аркаңан баратам десе, пайгамбар сурап экен. Үйдө ким бар десе, мен ата-энем бар деди. Машалла, ата-энең бар экен деди. Ата-энең бар боло турган болсо анда сен алар кандай акыбалда калды десе, алар ыйлап калышты, мен чыгарбайм деди. Дегенде пайгамбар айтқан, сен алар кандай ыйлаткандай, кайра ошондой күлдүр деген экен. Кандай ыйлатсаң, ошондой күлдүргүн деген экен. Кайра кайт үйүң бар да, ыйлаттыңбы, ошону күлдүр деген экен. Мына. Ошол себептен ата-энеден уруксат суроо, сапарга чыгып бул бир адептерден экен. Бөтөнчө бул эркек балдарга да тиешелүү. Машаллах. Жакшы сөз сүйлө буйрулганбыз. Ата-энеге жакшы сөз сүйлөшүбүз керек. Жаман сөз жөнүндө келгенде эми көп нерсе бар, бирок ошончо карагыла. Жакшы сөз жан эритет, жан эритет. Жаман сөз жан кейитет. Бөтөнчө бул ата-эненин көңүлүн оорутууга жөнүндө өзгөчө мындай эме бар да. Адеп бул. Эгерде ачууң келип турса дагы, ошол колдон келсе апаң менен атаңа жакшы сөз сүйлөгөнгө аракет кылыш керек экен. Ачууң келип турса дагы. Ушундай бир туура эмес сүйлөп атат ата-энең, көрүп турасың. Мисалы катуу бир туура эмес нерсе кылып атса дагы, ошого жакшы мамиле кылыш керек, жакшы сөз сүйлөш керек экен. Лаппай. Болду. Бир дагы адам ата-энесине жаман сүйлөп, жакшылыкка жеткен эмес экен. Карачы кандай нерсе. Алла Таала мисалы алса, жакшы сөз сүйлөө жөнүндө айтканда, качан Муса пайгамбар менен анын бир тууганы Харонду Фираунга жөнөтүп аткан мезгилде дагы не деп аткан? Алардын жанына барганыңарда жакшы сөз сүйлөгүлө, кичипейил болгула деп аткан да. Ошондой эле Харун Рашиддин ким бир исламда бир амир болгон да. Ушундай бир зөөкүр Хаджаж деген. Мындай көп адамдар өлтүрүп ийген экен да. Ошонун жанына бир адам келип ушундай катуу сүйлөп атканда баягы Хаджаж экен, эй дейт экен. Менден да зулум болгон Фираунга Аллах Таала өз пайгамбарын жөнөтүп атып, жакшы жумшак сүйлө деп айткан. Жакшыраак сүйлөбөйсүңбү деген экен да. Көрсө, жакшы сүйлөөнү, же болсо жумшак сүйлөөнү, жакшы мамилени Аллах Таала Куранда капырга да кыл деген да. Бул ушундай сөз да ошо. Ал эми эң жакшы сөздү сүйлөөгө, угууга татыктуу ким экен? Биздин ата-энебиз экен. Мына ушул экен. Биз адебиз ушул экен. Аларга жаман сөз сүйлөө, бул мындай айтканда келечекте, мисалы биз ата-энебизге койчу деп бир жолу айттыңбы, сенин балаң ушундай сага мамиле кылышы мүмкүн экен да. Жоголчар деши мүмкүн экен да. Анын баласы аны эмне кылышы мүмкүн экен? Өлтүрүп коюшу мүмкүн экен. Бизден башталат экен. Ошон адепти биз кылышыбыз керек экен. Биздин балдарыбыз бизге жакшы, ошону кете берет экен. Бир жакшылык 7 атаны айланып өтөт экен да. 7 урпаңды айланып өтөт экен. Бир жакшылык 7 урпаңды айланып өтөт. Ошол жакшылыкты энеден баштап, атадан баштай турган болсоң, бир машаллах, анда сен 7-нчи урпаңда анда сөзсүз эл башкарган адам чыгат деп койсоңдар кем эмес экен да. Аллах даражаны ушундай көтөрөт экен. Аллах акбар. Кийин аларды тилдөбө, башкалардын аларды тилдөөсүнө себеп болбосу керек экен. Буга кандай десе, мисалы бир сахаба келип туруп, бир сахабаны сөгүп атат экен. Энеңди баланча, түкүнчө деп сөгүп баштаптыр. Ошондо ошол мезгилде пайгамбарыбыздын эмне болду дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы пайгамбар өзү тыйды дейт, токтот дейт, мындай кылба деп. Сен муну сөгүү менен сен өз ата-энеңди сөгүп атасың десе, я Расулалла, мен кантип сөгөм деди. Кандай, мен аны сөкпөдүм, ал мени сөккөн жок да десе, азыр бул сейга кайтара турган болсо, сенин ата-энеңди сөккөн болот деген экен. Көрсө, биз жөндөн туруп туруп эле биз өз ата-энебизди дагы эмне кылып аткан? Шерменде кылып алышыбыз мүмкүн экен. Көрсө, тилде ата-энени кошпоганга аракет кылыш керек экен. Сөгүшү болсун, талашы болсун, ата-энени эч качан кошпош керек. Эмне үчүн дегенде, ал ата-энеге
Бул бир зайыф хадиси, бирок тарих биретин айтат, адеп китептеринде мисалы кыяматта кээ бир ата энелер дейт, кээ бир адамдар моюндары узун болгон, ушуна оттон болгон чынжыр менен барат экен. Суралат экен, булар кимдер десе, бул жалган дүйнөдө бирөөнүн ата энесин сөккөн адамдар экен. Өзүнүн ата энесине оттон болгон чынжырды кийизе берет экен. Мына ушунчалык даражада экен. Ошол себептен аларга болгон адебибиз түрү кезинде аларга мынекен жылуу мамиле, жакшы сөз, аркасынан сөкпөө, бул нерсеге биз буйрулган экенбиз. Эми атага караганда энеге көбүрөөк жакшы мамиле кыла келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Биринчи жакшылык кимге кылайын десе, энеңе деп айткан. Андан атаңа деген экен. Бирок атанын даражасы андан ылдый болуп калбайт экен. Эмне үчүн дегенде караса, эненин бейиш таман астында боло турган болсо, эне болсо, ата болсо, эмне экен? Бейиштин дарбазасы. Ушундай экен. Ошол себептен ким дейт, пайгамбар айтат, атаңа жакшы мамиле кылып, бейишиңдин дарбазасын тургузуп ал, жаман мамиле кылып, бейишиңдин дарбазасын бузуп сал деген экен. Көрсө, атанын даражасы ушунчалык. Бирок жакшы мамиледе эмне үчүн десе, 9 ай көтөрүшү, сени багышы, түн ичинде турушуна кылышы артыгыраак, соо көбүрөөк экен. Кара. Атаныкы билинбей калат туурабы? Ата деген бирок кантип багам, кандай кылам деп атып, субханалла, ошол көп убактарда эмне болуп калат экен? Жанакындай баягы мээрим төгө албай калышы мүмкүн экен. Анан баардык элде энесин боло берет да, билесиз, 96% энени тартат деп коебуз. Энесине окшош болот да, балдарчы. Или болбосо энесине тартат да. Кандай болом болду? Пайгамбар айтат, Азирет Айла, эки аждар чоңоюп атат дегендей эле да. Ошондой эле кээ бир убактарда биз энеге жакшы мамиле кылыш керек. Бирок дагы бир эмеде, эгерде силер өзүңөрдүн балаңарга жакшылык кыласыңар, мисалы эркектерге айтып атат пайгамбарыбыз, анын энесине жакшы мамиле кылгыла деген экен. Андыктен өзүңөр балаңарга жакшылык мамиле кыласыңар, энесине жакшы мамиле кылгыла дегени ушул артыгыраак көрсөтөт экен. Баардык учурда ата энени балдарынан алдын коюп, алгач тамак берүү. Өзүңдүн балаңды кел тамак ич десем мурда, эмнеке бизде Кыргызда бар, ата эне ост иймейин, тамак ичпейсиз туурабы? Ата эне ост иймейин. Бул өзү шарият эле. Ошол себептен бул да хадис бар экен, Тирмизиде келет экен, Бухариде келет экен. Ошол себептен сахабалар мисалы бир баладан кутулган жөнүндө бар, билесиңер, бир сахаба эмес, Бани Исраилде бир 3 адам таш кулап кудукка жанагындай бир жана үңкүргө кирип калат. Таш кулайт, ооз бекилип калат. Мына ошондо 3 түрлүү жакшы нерсесин айтышат. Ошондо дарбаза, эшиктин ошол жанакы үңкүрдүн ичинде ортосуна таш, эки адам эки жакшылык жөнүндө айтат, бирок үчүнчүсү өз ата энесине кылган жакшылыгын айтат да. Алар дейт, мен ата энем дейт, ушундай бир ост иймейин, балдарыма сүт берчү эмесмин дейт. Бир күнү кечирээк келип калдым дагы, балдарым ачка болсо дагы, аялым ачка болсо дагы, мен аларга сүт бербей койдум дагы, ата энемдин кашында ушуну турдум, алар эртең менен тургандан кийин алар сүт ичирип туруп, анан балдарыма бердим дейт да. Дегенден таш кулап кеткен да. Көрсө, ата энеге жанагындай бир ата энеден мурда тамак, ата энеге тамакты мурдараак берүү, тамакты да алдыда коюу, мейли кайсы бир нерседи алдыга койсо, адам баладан кутулат экен, мына ушундай экен. Ата эненин дуасы өтөт. Билесиздерби, ата эне ак болуу деген бар. Ата эне ак болуу. Сендей балам жок десе, бүттү. Алады, ошол бейишти көрбөй калышы мүмкүн. А сендей балам жок менин деп кое турган болсо да. Ошол себептен баардык эмеде ата эненин даражасы алды экен. Адеби бар, билесиздер. Мисалы, жолдо кетип бараткан адебин айтып бердим эле бир сабактачы. Мисалы, ата кетип баратканда атадан сурашың керек экен. Ата алдыга синасына өтө берейинби? Бара берейинби десе, бара бер десе, эмне өтүп кетет экенбиз. Эгер айтса унчукпай отурган болсо, аркасында турушубуз керек экен. Эмне үчүн десе, ата нааразы болуп кала турган болсо, эртең күнү ошо бара турган жериңде кыйма болуп калат. Баары айтышы мүмкүн, Алланын ыраазылыгы аякта калат. Алланын ыраазылыгы ошолорго кылган мамилеңден башталат. Эгер сен ошону ыраазы кыла турган болсоң, Аллах ыраазы болот. Анткени сен Алланын буйругун, шариятын аткарып аткан катарындасың, туурабы? Ошондой экен, машалла. Аллаху акбар. Аялды энеден, досторду атадан жогору койбо. Аялыңды энеңен, досторуңду атадан жогору койбо. Азыркы заманда ушундай болду го. Кээ бирлер бар, кеңешкенде ким менен кеңешет? Достору менен кеңешет. Карасаң, бул нерсе адепке жатпайт. Баардык иштерде атаң менен эмне кылыш керек, кеңешиш керек. Эми аялыңды болсо энеңин өйдө койбо дегени, субханалла, ал сенин аялың энең болуп бере албайт. Бирок өз аялыңа жакшы мамиле кылуу, ошол эмеде өз аялыбызга да үйрөтөлү. Кандай десе, сен өзүңдүн энеңе, кайненеңе жакшы мамиле кыла бер. Эмне экен? Сен аялың да ошону кылат экен. Эгерде субханалла тандоо келе турган болсо, албетте энеңди тандайсың. Мына бир сахаба эмне болду? Ушундай бир
келип туруп тозок отуна күйө турган болду. Анын оозунан келме чыкпай турган болду. Пайгамбарыбыздан келип сурап жаткан, бул эмне болду, эмне себептен мындай болуп атат деп айтылганда энеси нааразы экени белгилүү болуп калды. Эмне десе айтат, кайнене менен келин урушуп кеткенде, баягы сахаба эмне кыларын билбей, аялына тартаарын билбейт, энесине тартаарын билбей, эй өзүңөр билесиз деп мындай баягы шапкасына кетип калыптыр да, мындай айтканда, шалесин өзүңөр биле депчи. Анан ошондо энеси нааразы болуп калган экен. Ошонун себебинен өлүп аткан мезгилде оозунан келме чыкпай калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям отун жыйнагыла деди. Отун жыйнатты. Энесине айтат, кечир муну десе, айтат, жок, кечирбейм деди. Анда бул келме чыкпады, жок билбейм мен. Анда отун жыйнагыла деди. Отун жыйнагыла дегенде, эмне кыласың деп сурап атат экен сахаба аялчы. Эмне кыласыз десе, балаңды ошо отко өрттөп салайын деп атам. Бул дүйнө отуна күйсүн андан көрө ахиреттин күнү күйгөндөн көрө. Дегенде айтып атат экен, жок, болду. Мен кечирдим балам дегенде, анан баласынын оозуна эмне болду? Келме чыкты. Ла илаха иллаллах деп келмени айтып турам, бул өтүп кетти дейт. Көрсө эненин нааразылыгы ушундай экен. Ошо тандоо келгенде эненин тандаган шарт экен. Конечно, жана башында айттык, мына шариятка каршы келбеген иштерди. Эгер айтып турган болсо, жок, муну менен ажыраш, жок, мунун менен кереги жок, мага жакпай калды деп боло эмете турган болсо, айтабыз. Шарият боюнча бир аз бөлүнүп жашап, хикмат кылып кайра келгенге аракет кылат. Бирок мындай мисалы сенин келинчең энеңе катуу сөздөр менен кыйкырып аткан болсо, сени бул келиниңдики деле туура эмеспи? Бул деле туура айтып атпайбы? Реальный сөйлөп атат дегендер барбы? Ушундагы жакшы туура болуп атпайбы? Сени десе, анда ошол бала акмак болуп эсептелет. Жоксо жанагындай бир кичине бир алсыз ыйман, алсыз субханалла бир эртең күнү Алланын алдында бир шорду бир. Ушундай экен. Ушундай нерсе экен, Кудай сактасын. Ата-эненин жакын адамдары, мисалы, ошол ата-эненин жакын адамдарын сыйлаш бул адеп экен. Мисалы, ата-энең өтүп кете турган болсо, анын досторун, анын аяш аталарын, аяш апаларынды сыйлоо бизде эмне экен? Шариятыбызда жакшы экен. Пайгамбар айтат, өз атаң өтүп кете турган болсо, эмне экен? Анын досторун да сыйлашыңыз керек экен. Бул милдет экен. Өтүп кетсе деле ата-энең, ошонун досторун сыйлабы биздин бул дүйнөдөгү эле биз ата-энең тирүү кезиндеги милдети болуп эсептелет экен, машалла. Эч кандай эмеси жок. Анткени пайгамбарыбыз да кылган мындай нерсени. Учурашкан. Эмнеси ушундай бир атасынын немелеринен. Мисалы, Хадича энебиздин бир жакын бир курбусу болгон экен. Ошол курбусуна пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саламдашкандыгы тууралуу сөз бар туурабы? Көрсө, мейли аялың болсун, мейли, бирок бул жерде ата-эне жөнүндө атпайбы? Пайгамбардын ушундай кыргызда болсо кандай сөз бар? Өзү унутуп калдым, бирок ошондо болсо да ата-эненин эмнекен досторуна, ата-эненин туугандарына ошо биз жакшы мамиле кылышыбыз милдет экен. Бул биздин адеп экен, машалла. Алхамдулилла, мына ушундай бир нерсе бар экен, адептер бар экен. Мына 12 адеп жазылган экен бул китепте. Иншалла, Кудайым буйрса, биз дагы ушул нерсе адепке көңүл буруп, өзүбүздүн бул дүйнөбүздө ахиретибизди куранга аракет кылалы. Убактылуу дүйнө да, убактылуу дүйнө. Бул дүйнөдө биз бактылуу болушубуз керек. А бактылуу болуш үчүн пайгамбардын сүннөтүнө көңүл буруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушул нерсени үйрөтүп кеткен экен. Машалла, кимде ушул амалдарга бекем болсо, албетте эртең күнү балдарынан сый көрөт, кыздарынан сый көрөт, эл журттан сый көрөт экен. Ахирет болсо Алла Таала ушунун себебинен тозок отунан куткарып, бейишин насип кылат экен иншалла. Аракет кылабызбы? Алхамдулилла, Алла кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.